Пайгамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам эки түр момун мусулман болот дейт. Бирөөсү дейт бул абид дейт, экинчиси дейт бул алим дейт. Абид деген ким? Ибадатты кыла турган киши. Бул намаз окуйт, орозо кармайт, ибадатка бейге болот, бирок илми жок болуп калышат. Алым эмес, китептерди көп деле окуган эмес, бирок ибадатка бейге. Экинчиси дейт алим деген киши. Алым деген киши. Бул не ибадатты да кылат, анан илми да болот. Анан кыямат күнү дейт, ошол абид анан алим келет дейт. Кудайдын алдына. Анан Аллах субхана ва таала эмне деп айтат? Абидке сен аябай сонун ибадат кылдың, кел пешке кир дейт. Пешке киргизип коюп кел. Алимге айтат, сен токтоп тур дейт. Сага дейт, шафаат мүмкүнчүлүк берилет дейт. Ошол өзүңө таандык жакындарды, досторду чогуу бейишке киргизсе болот дейт.